Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто юридика илимдеринин доктору, коомдук саясий ишмер профессор Турдукан Жумабекова. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биздин студияга кош келиптирсиз. Турдукан айым, сиз теоретик, практик катары айтсаңыз, кечеги Айзаданын өлүмү бул Кыргызстанда болуп өтүп, коомчулукта аябай талкуу жаратты. Юрист катары ушул окуянын алдын алса болот беле? Эми азыр 21-кылымда бизде бардык шарттар бар алдын алууга. Тилекке каршы биз ошол дайыма ушул кылмыш болгондон кийин ага күнөөлүүлөрдү издеп, анан кийин ага бир садага чаап, ушу менен алек болуп, анан коомчулуктун бир мындай бир башка жакка көңүлүн бурууга көнүп калганбыз да. Негизи бул нерсенин тамыры өзөгү каякта жатат? Эмне үчүн мындай оор кылмыштар болуп атат? Эмне үчүн алдын алууга болбойт? Мунун себептери эмнеде деген суроого анан кийин ким жоопкерчиликтүү деген алдыда бир маселе туруш керек да. Мына биздин көкүрөк кагып соттук реформа кылдык деп, уну Алмаз Атамбаев, Алмазбек Шаршеновдун убагында 1916 жылы мына кылмыш жана кылмыш жазык процессуалдык кодекстерин мына ушул күнгө чейин булардын ички иштер, бир гана ички иштер кызматкерлери эмес, бир гана акча иликтөө кызматкерлеринин кыймыл аракетине, алардын иштөө принциптерине доо кетип, булардын түп тамырынан бери баягы мурунку иштеп көнүп калган, иштелип келген, баягы бычактын мизинде курчуп калган көнгөн системаны пайдубалын урап эле бир күндө урап түшүрүп койдук да. Биз ушинтип мындай бир уже иштеп өзүнүн мөмөсүн берип аткан иштерди мындай бузуп таш-талкан чыгарганга абдан бир маш экенбиз да, биздин негизи элибиз. Ушул жерде эмне деген кызыкчылык турат? Мунун ушул иштеп аткан системаны бузууга, уратууга эмне түрткү болду? Эмне кереги бар эле? Бүгүнкү күндө мына бул Айзаданын өлүмү бул баягы бир элдин бир кызуусун жаратып, баягы эл чыдабай калып, бул чыгып мындан ары бул мындай нерселер, эгерде бул мыйзамдарды ордуна келтирбесек, мурунку кодекстерибизди ордуна койбосок, бул болгондон боло берет да. Бүгүнкү күнгө чейин бул кылмыш жана кылмыш жазык процессуалдык кодекси өзү эле гумандуу кылабыз деп атып, 30 биз эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жолу өзгөрүүгө барып, өзгөртүлгөн. Онун ошол мыйзамды, иштеп аткан мыйзамды ушунчалык таш-талканын чыгарууга керек беле деген сөз туралат да. Муну иштетиш үчүн ошол ким чыгарды ошол таш-талкан мыйзамдардын? Мына бул 1916 жылдан баштап бул реформа башталды. 1917 жылы муну Жогорку Кеңеш кабыл алып берген. 1919 жылы 1-январдан баштап бул ишке кирген. Ушул Алмаз Шаршенов кетип бара жатканда жакшы эле мындай өзү жоопкерчиликти алгысы келбей, жакшы эле муну узартып, кол койбой кылчактап турганда, бирок биздин донорлорубуз, биздин бейөкмөт уюмдарыбыз, биздин ошол батыштын гранттарын жеген, ошо батыштын Евросоюздун чоң гранттары бөлүнгөн. Ошону аш кылыш үчүн, ошонун жооп бериш үчүн бул мыйзамдарды ушу зордук менен, мындайча айтканда зомбулук менен эле, ар кандай кызыкчылыктар менен акыры Алмаз Шаршенович кетип бара жатканда муну кол койдуруп калышты да. Кол койдуруп калганда ал 1-январ 19 жылдан баштап ишке кирет деген кирди. Ошондон биздин корифейлер, биздин ушу дасыккан юристтерибиз, биздин мына аксакал Мыктыбек Юсупович, Курмантай Абдиев, ошол эле Курманкул Зулушев, ошол парламенттин ичинде далай жолу зыркырап, сыздап, буну кое туралычы, кайрадан башынан карап чыгалычы, шашпайлычы деген, ушу эч качан мындай бир ыйлагандын көзү жаман, айткандын оозу жаман болуп, биздики кулак
укпай, көз көрбөй калат да. Ошол эле президенттин тегерегиндегилер, ошол эле бейөкмөт уюмдар, ошолор бир кандайдыр бир кызыкчылыктар менен, ошол аппарат жетекчилери менен ымалашып, жакшы мамиледе болуп, ал президентке алардын колу да жетет, үнү да жетет да. А бир жактагы кесипкөйлөрдүн жалпы мынантип ички иштер министрлигинде ушул нормалар менен иштеп аткан практиктердин үнү жетпей, ыйлаган мойдон кала берип, бул норма бүгүнкү күнгө чейин өткөндө отурум болду. Өткөндө отурумда 3 жылдык анализ берилди. Ген прокуратуранын анализи доклады угулду, жогорку соттун доклады угулду, ички иштер министрлигинин доклады, анын ичинде ГАИнин, ушул ыкчам иликтөө кызматкерлеринин, соттордун, адвокаттардын бардык күч структуралары ыйлап докладдарын кылып, бул норманын иштебегендиги, бул биздин күч структура араң иштеп аткан күч структураларын бүгүн шалап алынып келип койгондугу, кылмыш иштеринин тергелбей, адам укуктарынын тебелеп аткандыгы, мөөнөттөрдүн жоктугу, фильтрдин жоктугу, бардыгы хаос болгону бүт ачык айтылып чыкты. Ошо өз кезинде ошого тажрыйбалуу, ошол иштеп аткан кесипкөйлөрдүн үнүн эч ким укпай, президент кол жеткис болуп, кулагы укпай, көзү көрбөй болуп, ошол аппарат жетекчилеринин, ошо президенттин жакындагы жан жоокерлөрүнүн гана тилин угуп, ошолордун гана жолу болуп, ошолордун айткан болуп, деген болуп, бүгүнкү норма зордук зомбулук менен ишке кирген. Мына бүгүнкү күндө ал өзүнүн жемишин берип атат. Буга Айзаданын өлүмүнө чейин мындай өлүмдөр канча болду? Мындай кылмыш иштеринин канча иликтенбей туруп бүгүн адам укуктар тебеленип атат. Ал бул бир эле көрүнүш. А мындай буну азыр эми буга жоопкерчиликти алып, тез аранын ичинде эски кодекстерге кайтып, ушуну элдин баарын чыркыратып, күч структураны ыйлатпай, бул кетирилген катачылыктарды бүгүнкү күндө тез аранын ичинде оңдош керек, ордуна коюш керек. Өзүңүз көрдүңүз, кечээ Айзаданын өлүмүнөн кийин жогорку кеңеште абдан катуу талкуу болду да. Бирок ошол эле мыйзамды кабыл алган ушул эле 6-чакырылыштын эл өкүлдөрү Улан Ниязбеков кызматынан кетсин дегенге чейин барды. А ошондо азыр жоопко ошол мыйзамдар туура эмес мыйзамдарды кабыл алган жогорку кеңештин эл өкүлдөрүн жоопко тартышыбыз керекпи же Улан Ниязбековду? Жооп тартылган, чыгарылган мыйзамдар ал ошол эле укук коргоо милиция кызматкерлерине пайдасы жок болгондон кийин анан ошол эл өкүлдөрү кайсы беттер менен сын айтып отурушат? Ошого бир кандайдыр бир анализ жүргүзүп көрдүңүзбү? Ошо мына мен айтып атпадым азыр сизге. 2017-жылы ушул кылмыш жана кылмыш жазык процессуалдык кодекстерин, ошол 5 кодексти ушул 6-чакырылыштын депутаттары кабыл алган. Бирок эми бул депутаттарды кече талкуу кылып атпайбы? Ушул депутаттар мындай бир жоопкерчиликти сезбей атышат да. Мен сиз менен мурунку маекте дагы биз бул жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү жөнүндө сиз менен бир топ эле жолу баарлашып атабыз. Бул мына булардын катачылыктары, биз айтып атабыз, бир Нидерландияны, башка өлкөлөрдү, өнүккөн өлкөлөрдү дагы биз мисал кылып кеткенбиз. Мыйзамды кабыл алыш керек деп эле дүпүрөтүп эле бир күндө 10-15 мыйзамды кабыл алгандан бүгүн биз ошондон пайда таап атабызбы? Биз өлкөнү быт-чытын чыгарып, мына ички коопсуздукту бүгүнкү 6-чакырылыштын депутаттарынын мойнунда да, бүгүнкү Айзаданын өлүмү да ошолордун мойнунда. Бүгүнкү биздин ички коопсуздуктун түп тамырынан бери быт-чыты чыкканы да ушулардын мойнунда. Бүгүнкү күч структураларынын эчтеке кыла албай, колу буту байланып, шалабалда болуп, иштей албай, калчылдап туруп калгандарынын бардыгы мына ушулардын мойнунда. Булар, мен дагы бир жолу айтып кетем, булар кайсы жерден катачылык кылдык? Ушул Курманкул Зулушев ушул мурун сотто практик катары иштеген киши катары чыркырады, Мыктыбек Юсупов чыркырады, Курмантай Абдиев чыркырады. Бирок булар ошол батыштын Евросоюздун гранттарын жеген ошол авторларды, ошолорду колдоп бербедиби? Эмне үчүн ошолорду колдоп берди? Эмне үчүн өзүнүн кесиптештерин чыркыраган ошол өмүр бою ошол күч структуранда иштеп, башынан ошол нормалар менен иштеген, уголовно-процессуальный кодекс менен, уголовно
уголовный кодекс менен иштеген кишилерди укпай, ошол батыштын, ошол Украина жана Грузин эксперттеринин, батыштын Евросоюздун гранттарына жазып аткан биздин авторларды жана ошолордун батыштын жетекчилигинин астында жазылган нормаларды колдоп, ошолорду колдоп өткөрүп беришпедиби? Эмне себептен? Эмне кызыкчылык болду? Аларды эмнеге ушу биздин кесиптештерибиз ушул нормалар менен, ушул закондор менен иштеген кесиптештерибиз эмнеге ушуга жол бербей атат деп кызыгууга дагы далалаттанышкан жок. Эгерде өздөрүнүн башы жетпесе, эгерде юрист болбосо, эгерде ички күч структураларында иштебеген депутаттар болсо, ошол биздин практиктерден, ошол чыркырап аткан Зулушевтан, ошол чыркырап аткан Мыктыбек Юсуповичтен, ошол Курмантай Абдиевден эмне үчүн булар кызыгып сурап, эмне бар ушул жерде, эмне мандым бар деп сурап койгонго эмнеге жарашпан? А бүгүнкү мына биздин ички коопсуздугубуздун, калкыбыздын мынантип корголбой калышы, биздин күч структураларыбыздын колунун бутунун байлап, ушул кодекстер менен байланып, алар ошол тергөөчүнүн, ошол соттун, прокурордун көзөмөлсүз, ошолордун колусуз, ошолордун уруксатысыз биздин ыкчам иликтөө топторунун колу буту байланып, шалабалга келип калган кодекстерди жараткан авторлар бүгүн эмнеге да жооп бербейт? Эмне үчүн ошол 6 чакырылыштын депутаттары да өз моюндарына жоопкерчиликти алышпайт? Мына ушул жерде ушул жерден издеш керек да. Ушул депутаттык комиссия эми кайра эле булар өзү баягы эмнеле бөрүнүн көзүн чукубайт дейбизби? Ошондой болгондой булар өздөрүнүн карга карганын көзүн чукубайт болот да. Эми ушинтип эле эч кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, анан жооп бербегенге биз көнүп алдык да. Бир стабилдүүлүккө, бүтүндүүлүккө келип, бир эркке келип, ошол аппарат жетекчилери, ошол президентке бүгүнкү күнү жанына жакын болуп, кулагына шыбырагандарды токтотуп, бир мынандай элдин жашоосуна, ошол күч структураларынын мыйзамдарына сүңгүп кирип, кайсы жерде катачылык, эмнеге ушул чырылдагандардын үнүн угалчы, кайерден ката кетирдик, кайерден мурунку президенттер ката кетирди, кайерден эмне кызыкчылыктар болду, кайсы Евросоюз канча грант бөлдү, ал эмне үчүн 6 жыл ал авторлор тайраңдап дүйнө жүзүн кыдырып, ошончо миллиондорду сигирип, анан биздин коопсуздукка кол салып, калкыбызга ошол эле күч структураларын шалабалына келтирип, эмне үчүн ушуга жооп мына Кайрат Осмоналиев дагы чыркырап ыйлап келет. Бул мына орусча ал айтты да, бул идиотские уголовные кодексы, уголовно-процессуальный, я не побоюсь этого слова деп айтты. Эмне үчүн ушундай сөздөр ачуу чындыкты айтып чыркырап аткандардын сөзүнө эмне үчүн маани бербейбиз? Турдукан айым, эми 6 чакырылыштын эл өкүлдөрү коомчулук арасында аброю жок, толугу менен аброю жок десек деп айтсак да болот. Сиз юрист катары айтсаңыз, ошол кечеги Айзаданын өлүмүнөн кийин жогорку кеңеште аябай катуу талкуу болду да. Улан Ниязбеков кызматынан кетсин деп айтты да. Сиз ошо демек Улан Ниязбеков кызматынан кетиш керекпи? Жок, ошол мыйзамдарды, кыргыздын пайдасына келтирбеген мыйзамдарды иштеп чыккан, аларга добуш берген депутаттарды жоопко тартыш керекпи? Сиз кандай кылат элеңиз? Бул депутаттар бул мыйзамды чыгарып атканда булар өздөрүнө ошол мыйзамдарды иликтеп чыкпайбы? Булардын эң негизги функциясы бул мыйзам чыгаруу жана ошонун аткарылышын көзөмөлдөө. Эгерде ошо Улан Ниязбеков булардын жашнакай кылып жаркыратып чыгарып берген мыйзамын ошол мыйзам менен иштебей жана ошол мыйзамды уруп ойнобой бул мыйзамсыз иш кылып аткан болсо, анда Улан Ниязбеков жоопко тартылсын дегенге мен макулмун. Ал эмне үчүн 17-жылы мына Улан Жумаков деген тигил УВДнын пресс-секретары өзүнүн социалдык баракчасында айтып атат. Мен ушул бюрократиядан жададым деп атат. Бюрократиядан жададым. Бул бюрократиядан жададым деп туруп ал мисалдарды келтирип атат. Ал мисал келтирип атат. 1917-жылы биздин 6 чакырылыштын депутаттары кабыл алынган кодекстер биздин ыкчам иликтөө кызматкерлеринин колу бутун байлап койгон. Алар тергөөчүнүн уруксатысыз, тергөөчүнүн тергөөчү келмейинче, тергөөчү уруксат бермейинче, тергөөчү поручение бермейсен, ал иликтөө ыкчам кызматкерлери эчтеке кылганга акысы жок. Бир кадам
ашык басканга да акысы жок. Алар ошол мынакей могу киши чөнтөгүндө момундай бир чоң улуу зат бар, же болбосо курал жарак бар десе дагы ошону кароого укугу жок, шал кылып койгон. Эмне үчүн ушундай ошол ички иштер органдарын, күч структураларын шал кылып койгон мыйзамдарды эмнеге жогорку кеңеш кабыл алып берди? Эмнеге ошону кабыл алып берип ушунча кылмыштар болуп атат? Бул Айзаданын өлүмү бир эле мисал. Ошол депутаттарга эмне жаза колдонуш керек деген суроону бердим да. Эми эгерде булардын өзүнүн ыйманы болсо, өздөрүнүн уятты болсо, эл алдында бир жооптуу бир механизмди иштеп чыгып, булардын ушундай мыйзамдарды дагы кабыл албасы үчүн буларды кандайдыр бир жоопкерчиликке алып келиш керек да. Тартыш керек. Жоопкерчиликке тартыш керек. Экинчи, андай ушундай катачылыктарды кетириш үчүн андай депутаттар, эгерде чыныгы мыйзам иштей турган болсо, чыныгы мыйзамды жаза турган депутаттарга талап койсо, ушул азыркы келген отурган депутаттардын 90% келбейт эле го деп ойлойм. Булар өз гана өз кызыкчылыктарын ушун бүткүл биздин азыр бүгүнкү биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө, биздин дап жашнакай иштеп аткан күч структураларыбызды ушинтип шалап алып келген, иштеп аткан жашнакай ушул 10 жылдап, 100 жылдап иштеп аткан биздин мыйзамдарды талкалап коюшту. Мына ушул авторларды ошо Евросоюздун гранттарына, ошол эле тигил грузин менен, украин менен батыштыктардын жетекчилигинде жазылган мыйзамдарды биздин ата мекендин, элибиздин кызыкчылыгын эмес, ошолордун кызыкчылыгын көздөп берген жогорку кеңештин дагы жоопкерчилигин караш керек. Ошону жеп жутуп дүйнөнү кыдырган авторлордун дагы жоопкерчилигин караш керек. Бул боюнча эксперттер айтып атып чарчады. Анткени ал эксперттердин үнү президентке кулбайт экен. Тигилер ошончо гранттарды жегенден кийин алардын үнү кулат экен. Президентке дагы, аппарат жетекчилерине дагы ошол мыйзамды ошол жерге чыгарып авторлорду чогулткан ошол мафиянын уюгу дагы ошол жерде 7-ташта отурат да. Мына ушундай бейөкмөт уюмдарына кызмат кылган, ошол уюмдар менен мамалашып, ысык мамиледе болуп иштешкен ушулардын бардыгын бүгүнкү күндө бийликке жолотпош керек. Булар саткындар, булар чыккынчылык мамлекетине, өз элине, өз мыйзамдарына иштеп аткан жаркыраган мыйзамдарды талкалаган чыккынчыларга булардын жолун тороп, бир эрк менен, бир кандайдыр бир күч менен, кандайдыр бир жаңы бир механизмдер менен буларды бир эч бир жака жолотпогон механизмдерди мындай кызматка келип атканда дагы башка бейөкмөт уюмдарда иштеди бекен, ошолордун грантын жеди бекен, ошо батыш уюмдарынын айлыгынан бала чакасын, үй бүлөсүн баккан бекен, ошол уюмдарга кызыкчылык кылгыба экен. Айланайын, бул УПКларды ушул гумандаштырабыз деп эгемендүүлүктү алгандан бери 30 жолу гумандаштырды. Жетишет да, акырында мына талкалап салышты. Ал тиги өзүңдүн кесиптештериң дагы бул кодекстер боюнча чыкканда буларды күчтүү экен. Булар бир ушунчалык бир чоң мафия, ошол журналисттерди дагы давление менен басып, ошол чыгарган сайттарынан кайра алдырууга да жетишишти булар. Турдакан айым, ошол сиз айтып кеткен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Улан Жумаков айтып өттү да. Тергөө боюнча тапшырма алып келип же тергөөчүнүн өзү келмейинче жада калса окуя болгон жерге текшерүү да жүргүзүлбөйт экен да. Эми демек азыр ошол жогу 6-чакырылыштын артисттери чыгарган мыйзамдардыга ошо добуштар колдоп беришти да булар. Анда бизге милициянын эмне кереги бар? Анда жогорку кеңештердин милициялар, депутаттарды милиция кылып, анан ошол эле президентке кошоматтанган сүмбүлдөрдүн баарын милиция кылып элдердин алдына коюп, милицияларды кете бербейли. Кандай дейсиз? Бизге милициянын эмне кереги бар? Дегеним, ону ар жылы кайсы учурда болбосун 2010 жылдан бери милициялар жапа тартып келет да. Алар кандай кырсык учурашат, айрымдары майып болуп калышты. Ошол эле Кой Таш окуясында Самат Курманбековду айталык. Эмне себептен мындай биз милицияны жек көрсөтүп, элге терс мындай көрүнүштү алып келдик да. Кандай дейсиз? Анда жогорку кеңештин депутаттарын милиция алып койсок болобу ошо? Анда бизге милициянын кереги жок экен да. Таратып салбайлыбы? Эми ошо карачы, элдин коопсуздугу үчүн милиция кандайдыр бир момундай бул төңкөрүш дейбизби, элибизде жанагындай митингдер болуп атканда, саясий жанагындай бир келишпестиктер болгондо милицияны биринчи катарга чыгарабыз. Элдин коопсуздугун карап бергиле деп таш жегенде ошолор, таяк жегенде ошолор. Анан байкуш
милиционерлерге эч кандай бир колдоо жок да, колдоо да жок, коргоо да жок. Эч болбогондо ушу мыйзам тарабынан колдоо көрсөтүп бербейлиби? Ушу мыйзамын да талкалап атпайлыбы? Эми ушуга жооп ушул булардын байкуштардын айлык маянасы деле өзүнүн үй бүлөсүн багууга жетип жетпейт. Мына соттор өздөрүнө абдан сонун шарттарды түзүп алган. Алар сот бүгүнкү күндө иштеп пара да алышат, жакшы да жашашат. Бир эмес, мына биз мына массалык маалымат каражаттарынан билип атабыз. Бир нече ондогон батирлери бар, ондогон гектар жерлери бар, ондогон унаалары бар соттор. Анан булар пенсияга курагы жетип чыккандан кийин булар өзүнө эбегейсиз чоң пенсиялык фонд тагылып алышкан. Ал бечара милициялардын көргөн күнүн ошол биздин жанагы булардын мыйзамын талкалаган авторлар булардын бир күндүк гана абалын көрүп, ошолордун ордунда бир күн иштеп көрсүнчү. Ошо өздөрү жазган мыйзам менен бир жума иштетип көрүш керек ушул. Анткени алар иштеген эмес. Алар бир кылмыш ишин колуна кармап ачып көргөн эмес. Антип ачып көргөн бизге окшогон практиктерди булар указ менен ыргыта чапкан биз каршы болгондо. Мына ушинтип алып булар монополия кылып алып, бардыгынан ичи тарып, өздөрүнчө бекитип алып, караңгы жерге алып жазган мыйзамдары бүгүн ташталкана чыгып атат го. Ошондуктан бул Жумаков баягы чындыкты чыркырап айтып атат. Ошол жерде ошол бул киши да айла жоонан айтты окшойт. Милициялардын бул болсо баягы милициялардын бардыгы ошол кезинде ошол жанагы авторлордун президентке абдан жакын болушкан, алар кызыкчылыктарды кусуш керек болгон, бардыгын кандайдыр бир кызыкчылыктар менен макулдашып, кол койдуртуп, ушул зордук менен иштетишкен. Авторлор кимдер болушу мүмкүн? Авторлар белгилүү өткөндө отурумда дагы алардын отурумда да айтылып атат. Уже белгилүү авторлордун, күч структуралардын бүткүл биринчи лицолору билет аны. Буну азыр чоң бир комиссия кылып, тез аранын ичинде эски көнгөн мыйзамга кайтып туруп, анан кийин буларды ошентип 6 жыл жазып туруп, ушундай ташталканы чыгарган үчүн буларга жооп беришпесе, бул дагы кайталанат да. Мындай көрүнүш дагы кайталанса, анда биздин өлкөнүн бардыгын эле сен айткандай ташталканы чыгып, милиция ким баары аралашып жатып калат. Анда ар бир кесипкөй, ар бир тармакты кесипкөй элебей эле быт чыты чагып аралаш болуп калат. Ушуга мына бүгүн ушундай кейипте отурабыз. Ушундай кейипти кийип калдык. Анткени ошо Жумаков айтып атат. Ушундай чоң оор кылмыштарда деп атат. Мына мобилдик 21-кылым машинанын, унаанын, айзаданы алып качкан шектүүнүн машинанын номуру да көрүнүп турат. Машинада көрүнүп турат, анын түсү да көрүнүп турат. Айырда канча адам кошулуп, ким экендиги өздүктөрү көрүнүп турат. Бизде деген азыр коопсуздук шаар деген камералар бар. Бүт аны иликтеп, артынан сая түшүп, аны кармап ошого жетишсе болот эле. Бирок биздин нормаларды, кодекстерди быт чытын кылып, азыр ыкчам иликтөө кызматкерлери эмнеден баштап эмне кыларын билбей деградация болуп, шал болуп калышканда. Мына биз ушу милицияны садака чаппай, башы каякта жатат. Бул мыйзамды ушинтип шал кылып койгон ким? Ошол жака кайрылышыбыз керек. Ошол жака суроо бериш керек. Ошолорду жоопкерчиликке тартыш керек. Азыр элдин көңүлүн буруп эле бир гана милиция күнөөлүү, милициянын бардыгын башынан аягына чейин кызматынан алып эле элдин көңүлүн буруп, элди сооротуп коюш керек да. Айзадага чейин мындай өлүмдөр канча болду 3 жылдан бери? Өткөндө ыйлады го бүт күч структуралары бирден доклад жазып, эми эмнени күтүп отурабыз? Азыр мындай ыкчам тез аранын ичинде бул эски кодекстерге келип, жаңы жакшы жактарын калтырып, түп тамырынан бери муну жоюп, бул өзүнүн бүгүнкү күндө хаос кылып иштер, мына тергөөнү айтып атат. Бул азыр материалдар менен көмүлүп калган тергөөчү ал тиги опер чалат. Мен мынандай баратат, Айзадан алып качып кетти, биз артынан кубалашыбыз керек, сен бизге уруксат бересиңби десе, аны мобилдик телефондунга кол жеткис алар. Билесиң да, мобилдик компаниялар кандай айлык алат? Алар деген кандай, милиция кандай столдо отурат,
жыртылган, столу кыйшаңдап турат, компьютери сынган, унасы жок, жаш бул кодекстер кабыл алгандан кийин берде канча тергөөчү иштен кетип, канча жаш кадрлар келген, баягы иш издеп жүргөн, жаңы бүткөн, эптеп эле ишке кирейин дегендер иштеп атат. Алардын унаасы да жок. Алар сотко барып уруксат алыш керек. Тиги мобилдик уюлдук мунарага тетиякта турган кол жеткис компанияларга барып санкцияны соттон алыш керек. Ал жөө могу пробкадан шаардын тигил районунан ГУВДдан соттун мекемесине келип, соттон санкцияга уруксат алып, кайра тиги кол жеткис уюлдуктун байланыштын сотовый компанияларга барып уруксат алыш үчүн канча убакыт кетет. Анан ал прокурордун колун койдуруш керек, соттун санкциясын алыш керек. Анан кайра уюлдук компанияга барып берип койчу деп жалдыраш керек. Мынакей мен санкция алып келдим деп, бир күн ал санкцияны бир күндөн кийин алышым мүмкүн, же бир жарым күндөн кийин алышым мүмкүн. Аякта да соттор тергөөчүнү, оперлерди алар теңебейт өздөрүнө. Анан кел, бүрсү күнү кел, мына жылдап каралбаган соттор ооруп калат, отпускага чыгып кетет, киши өлтүрүлгөн оор кылмыштарбы, кандай кылмыш болсо дагы жылдап ал ушундай да бизде бюрократ. Ошон үчүн Жумаканов айтып атат, Улан Жумаканов, ушул бюрократиядан чарчадым, бул бюрократия тажатты дейт. Ушундай тажагандардын бардыгы бүгүнкү күндө бул жаңы кодекстер кабыл алгандан кийин урдум деп эле ишин таштап кетип калышкан эч ага эле. Азыр иш таппай, иш эле болсо иштей берейин деп келип иштегендер, бул бюрократаны көргөндөн кийин алар да арызын жазып кетип атат. Ушундай текучка болуп атат. Мына бул айтылып эле атат ачык. Жанагындай отурумдарда айтылып атат. Буга көңүл буруп, ыкчам чечим кабыл ала турган адам жок болуп атат. Баягы эле айтылып эле кала берет. Айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман. Биз качан бир чечимдерди, ушундай бир чечкиндүү чечимдерге барып, мындай бир мыйзамды түзөп, ордуна коюп, момтуп ташталганын чыгарган качан жазалайбыз, качан биз мындай туруктуу өнүгүүгө барабыз. Менин башым деле жетпей калды. Айтсаң эле бизди кара тизмеге киргизет дагы, мына 12 жылдан бери куугунтуктап келатат. Эч жака киргизбейт. Ушинтип ачык айтабыз, айтканыбыз үчүн ушул УПКны эметип аткан разработкага да указга киргизген жок. Башка комиссиялардан да өчүрүп коет. Кетип аткан жериңен да чийип алып калат. Ушинтип эле булар ушундай бир житип аштуу аждарга айланып калышты. Булар кайсы президент Атамбаев келсе, Атамбаевга жакын болуп калышат. Сооронбай Шарипович келсе, ага жакын болуп калышат. Азыркы президентке дагы менин күмөнүм бар. Булар дагы эски кодекстер калыбына келтирүүгө бүгүн дагы жол таап алды болуш керек. Аппарат президенттин ошол вакыттын бардыгын эле булар бир механизми бар. Кимди колго алып коюш керек да, ким аркылуу бул момундай өлкөнүн быт жытын чыгарган бир чыккынчылык мыйзамдарды, ошондой реформаларды түзө калып эле бул өркүндөп өсүштүн ордуна биз артка көнүп калган, өнүгүп келаткан нерсени талкалап, бузуп, артка таштап, өзүбүздүн каныбызга сиңбеген, биздин үрп адатыбызга туура келбеген эле бир батыштын биздин кызыкчылыгын көздөгөн, жашообузга сүңгүк кирбей турган бир бейтааныш нерсени алып келгенге мындай шылуун болуп алдык да. Турдук ханым айым, акыркы учурларда ушу Айзаданын өлүмүнөн кийин социалдык тармактарда Айзаданын өлүмүнө министрди күнөөлөп, Улан Ниязбековду, андан кийин милицияны күнөөлөп атат да. Ошондо Айзаданын өлүмүнө милиция күнөөлүүбү же жогорку кеңештин чыгарып берген мыйзамыбы? 6-чы чакырылыштын эл өкүлдөрү чыгарган мыйзамдарды бүгүнкү күндө сөзсүз муну бир чечкиндүү кадамдарга барып туруп, буну өткөндө чоң отурум болду. Чоң отурумда бүткүл күч структуралары 3 жылдан бери анализ кылып, баягы ушундай айлалары кеткенден ушундай бир далилдерди келтирди. Төө чачың тик турат да. Булар таптакыр эле жалдырап, шал болуп эле азыркы тергөөчүлөр материалдары мурунку мөөнөттөрү да жок. Кээ бир кылмыштар адам укугун гумандуу кылабыз дейт. Бир топ бардык эле кылмыштар 2ден жаза болуп калыптыр. Мурун мисалы үчүн кылмыш кылдыбы, ал түрмөгө отурат, түрмөгө отуруп дагы очойгон штраф төлөш керек экен. 2 жолу жаза, бир эле адам ошондо ким күнөөлүү? Бир кылган, ошол кодекстери күнөөлүү. Эми ушулардын баарын бул кодекстердин ар бир күч структурасы, айттым го, Ички иштер министрлиги, анын ичинде ГАИси, ыкчам иликтөө кызматкерлери, адвокатура, сот,
ГКНБ прокуратура өзү ардыгы 1 саатка жакын доклад кылышты далилдери менен. Бул нормалардын такыр иштебей биздин күч структураларынын шал абалга келгендигин далилдешти. Эми муну артка кайтыш керек болуп калды. Ошол мыйзам жокко чыгарса болот да. Жок, эми ошо 19-жылы күчүн жоготкон кылмыш жана кылмыш кодексин жана кылмыш жазык процессуалдык кодексин 19-жылы күчүнө чыгарып жаңы мыйзам кирип атпайбы? Ошонун эскисин эле алып келип туруп, реставрация кылып, оңдоп түздөө менен ошо эскиге эле кайтышыбыз керек болуп калды. Жаңыны ушунча булар каржы дагы мамлекеттин бюджетин да жешти, батыштын дагы миллиондорун жешти, 6 жыл тайраңдашты. Анын бардыгы бүгүнкү күндө биздин коомубуздун, Кыргызстандын ички коопсуздугун талкалаган жана күч структураларын шал абалга алып келип, мына 3 жылдан бери артка таштап, бир 20-30 жылга эле артка ыргытып жиберди. Өздөрүнүн кыла турган ишин билбей көрдүңбү? Мына Айзаданын өлүмүндө эчтеке кыла албай калчылдап турушат. Мына ушундай оор кылмыштарда азыр мыйзамдардын баарын өзгөртүш керек. Оор кылмыштар болгон ушундай учурларда ошол жанагы сот уюлдук байланыштарга кол жеткидей кылыш керек. Ошол ыкчам иликтөө ички иштер министрлиги кайтарып алышса эле болот да. Аны ошо ички мыйзамдарды артка кайтарып алуу үчүн ошо ички иштер министрлиги өздөрү берсе болобу? Азыр эми жогорку кеңеш бул карганын көзүн чукубай, өзүбүз туура эмес кабыл алыптырбыз, окубай калыптырбыз, окубай эле кабыл алып койдук, ана минтип койдук деп айтып атышат кээ бир топ депутаттарчы. Эми ушуларга уят да ушинтип ички тышкы коопсуздугубузду чыңдай албай атсак, ички коопсуздугубуз жашнакай болуп турган коопсуздукту быт-чытын чыгарып талкалап атабыз. Илең салаң эптеп иштеп аткан күч структураларыбыздын дагы абалын момундай шал абалга алып келип атабыз. Бул кечирилгис чыккынчылык болуп атат. Бул укуктук диверсия деп кыйкырып атат тиги Кайрат Осмоналиев деле. Эмне үчүн ушинтип бизге окшогон чырылдагандар дукпай эле ошол жакта кошомат кылып, мафия, жети баштуу ажыдарлардын эле үнү кайсы президент келбесе ошол ажыдарлар жабышат дагы. Ошентип эле элдин шоруна калып эле булар элдин убалынан да коркпойт экен, мамлекеттин кусуру да урбайт экен буларды. Эмне үчүн бул мамлекеттин ушундай бир абасын, тузун сыйлабаган чыккынчылык болуп атат. Эми буга чечкиндүү чечимдерге, кадамдарга барып, эч болбогондо ошол мурунку ондогон жылдар бизде иштелип, жашнакай эле иштеп, жашнакай эле мына азыр бир 10 миңге чейинки, 10 миң сомго чейинки урдалган эме бул кылмыш деп эсептелбейт. Ушундагы норма кээ бир айылда иштеп аткан бир коюн, жөн эле бир кою бунун ушул үйүн багып аткан же болбосо целый бизде шаарда может бир кою мындай ченеми жок болуш. Кээ бир үй бүлөлөргө бул жалгыз коюн урдап кетсе бул кылмыш эмес да. Аны 10 кою бар кишини деле 10 жолу 10 күн урдай берсе ал кылмыш эмес. Азыр ошол мыйзамдар жаралып калган. Мына бийлик өзгөрдү. Кыргыздардын азыр кыргыз элинин үмүтү аябай бул бийликтен чоң. Ошол мыйзамдар боюнча юрист катары азыркы бийликке сунуштап көрдүңүзбү? Эми азыр иш жүрүп атат. Азыр иш жүрүп атат. Бирок дагы тиги жерде фильтр бар. Бизге окшоп ачык сүйлөп, бизге окшоп ошо кылмыш ишин тергеген практиктерди бул сүйлөгөндүн оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, бул билбейм, ушунтип эле ачык айткан кишини булар жанагындай тиги жерде кызыкчылыгы бар, ошол бейөкмөт эл аралык донорлор менен иштешкен, алар бийликке дагы колу жетет экен. Бизди кара тизмеге коюп эле бизди киргизбей ушундайга көнүп алышканда, эми биз сунуштарыбызды жазуу түрүндө да берип атабыз, айтып да жатабыз. Алардын ушундай тоскоолдуктарынан коркуп унчукпай отуруп калган жерибиз жок. Жазуу түрүндө да берип атабыз, момунтип ачык да айтып атабыз. Мына сиз чакырдыңыз ушул кылмыш боюнча. Мен келип, мен жок барбайм, бербейм деген жокмун. Сиз чакырганда мен келип ачыгын сүйлөп берип атам. Канча кишини чакырдыңыз, келбей коюшту го баары. Мына мен өзүм келип ачык айтып атам. Эми ачык айткан кишини баары жакшы көрө бербейт экен. Бирок акыры биздин айтканыбыз мына 2008-жылы мен айткам, сот арачылар иштебейт. Ошондо өзүм парламентте тургам. Парламентте туруп менин күчүм жетпей койгон. Анткени биз ошол кезде да биз президентке колубуз үнүбүз жетчү эмес. Парламентте отуруп өзү ушундай бир мафия болот. Ошо парламентте болсо деле бир 10-15 кишинин гана күчү, колу, үнү жетет президентке. Калгандары президенттин алдына да бара албайт, кире да албайт. Мен ошондой депутаттардын мен жазып мыйзам гана жаратуучу болчумун. Биз мына саясат менен ишибиз жок кишилербиз. Мен ошо бейөкмөт эл аралык уюмдардан бир тыйын да алган эмесмин. Алар чакырса да барбайм. Мен мисалы үчүн ал жагынан тазамын негизинен. Сизге эркин микрофон. Эми ушул
ушунда мен эң негизги кааларым ушу мамлекетти, бир эле мамлекетибиз бар, бир эле туубуз бар, бир эле асманыбыз бар, бир эле кичинекей алакандай кооз өлкөбүз бар. Ушул өлкөнү бардык ушу абадагы, суудагы, бизге берилген жашоодагы, жашап аткан үйүбүз дагы, кесибибиз дагы бардык нерсе убактылуу бизге берилген нерсе да. Ушул убактылуу нерседе мындай баарыбыз биригип, бир бүтүн болуп, бири-бирибиз менен каршылашпай, баягы ушул чырылдап чындыкты айтып атат деп биргелешип, бир элдин ырыскысы үчүн, өлкөнүн гүлдөшү үчүн баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушу бир элдин кызыкчылыгы үчүн ушу бир жакшы мыйзамдарды жаратып, бир ушул өлкөнү ушинтип быт-чытын чыгарып, чыккынчылыкка барбай, бир эл үчүн иштеп берсек, элдин бир батасын алсак, бир жердин бир батасын алсак деген менин бир үнүм бир жаратканга жетсе экен дейм. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз көтөрүп чыккан маселелер абдан оор. Бул так ушул бийлик ушул маселелерди, ушул мыйзамдарды тез арада жокко чыгарбаса, сиз айткан кайгылуу окуялар, трагедиялар кайрадан кайталана бериши мүмкүн. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Онокто юридика илимдеринин доктору, коомдук саясий ишмер, профессор Турдукан Жумабекова болду. Урматтуу жаштар, социалдык тармактан таанышуудан сак болуңуздар. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.